Төрт айдан берки тыныгуудан улам Кара Кече көмүркени өз ишин баштады. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы бүгүнкү күндө өз ишин баштап, учурда бардык техникалары менен көмүр казуу иштерин жүргүзүп жатат. Кендин өзүндө бардык жумушчулар ишке чыгуу менен эмгек акылары, каражат маселелери жана күйүүчү май жагдайлары чечилип берилген. Жумгал район аймагындагы мектеп, бала бакча жана айыл өкмөтү менен калкка керектүү көмүр отундарын ташуу 1-ноябрга чейин милдеттендирилген. Керектүү 3700 тонна көмүрдүн учурда 1000 тоннадан ашыгы тартылып бүткөн. Дөлөтбек, саякта иштейм, корнер рабочий. Жумуш абалында иштеп атабыз, азыр тендерлер Жумгал районуна ташып атабыз. Азыр жерде көптөр келип атат, жумуш баары жакшы, иштер болуп атат. Мурункудай кезек күткөн барбы азыр? Жок, азыр жок. Мурункудай кезек деген жок. Очерет менен ар бири өзүнүн очерет менен иштеп атышат. Siz özünüzün жумушуңузга разысызбы азыр? Айлык алып атасыз? Жумушка айлыгы ушул жерден жакшы. Бала бакчаны ушул жерден багып атабыз. Жакшы. Начальство жакшы биздин ишибиз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, шу экскаватор кандай багытта иштеп атат? Бир унага канча убакытта көмүр ташып бүктөйсүздөр? Жумуш оорбу, жеңилби? Машинанын бөлүмүнө жараша, чоң машина болсо 15 мүнөттө, отурса узун машина 40 мүнөт. Анан одиночка өзү жалгыз машина болсо 10 мүнөткө чукул. Сиз канча жылдан бери ушу техниканы ташкансыз? 2 жыл болду. Аябай оорду же? Мындай деле оормос, Кудайга шүгүр. Жумуш жакшы. Азыр абал кандай ошо көмүр унаалардын кезеги бүтүп же бир күндө канча унага көмүр жүктөп бересиз? Бул жолу 20 унага жүктөйбүз. Калган учурларда бөлөккө жумуштар чыгып калат. Жол тазалайбыз. Эми жүктөйбүз, күн жүктөйбүз депсиз. Ар кандай. Андан сырткары кенди тазалоо иштери да кызуу жүргүзүлүп, керектүү техникалар тартылган. Бул жылы Кара Кече көмүркени 3000 тоннадан көмүр казуу планын алган. Буга чейинки жетекчинин алмашуусунан улам 4 ай үзгүлтүк учурап, эми кайрадан жанданып турган чагы. Мен өзүмдү тааныштырып берсем, Кара Кече участогу бул бир центральный участок деп коет. Ошол жерде разъезд начальнигин Тотонов аркылуу берилет. Айтсаңыз, азыр бул жерде тазалоо иштери жүрүп жаткан экен. Канча күндө тазалап элге көмүр бере баштайсыздар? Жерден биз эми мынакей 4 ай ичинде пауза болуп калды. Биздин жетекчилер алмашып, кайра эски жетекчилер келип иш башталды. Башталганына 20 күндөй болуп калды. Мына ушунда октябрдын 10-уна дегенбиз. Элге көмүр беребиз. Жок, биз октябрдын 1-нен баштап чоң көмүр бере баштадык. Азыркы учурда ошол көмүр тазалоо иштерине канча техника тартылды? Азыркы учурда ушул жерде даны береме 8 хоо иштеп атат. 4 экскаватор, 2 погрузчик иштеп атат. Адам бул жерде кайсы карьер анан канча көмүрдүн запасы бар? Азыр канча көмүр даярдап чыгасыздар ушул күндөрдүн ичинде? Азыр мына биз турган жер 2940 горизонт деп коет. Профильный линия 23 профиль. Ушул жерде иш жүрүп атат 23 профилде. Биз турган жерде мына иш болуп атат. Биз турган жерде 30 000 тонна көмүр беребиз деп атабыз ушул жерде. Бул участок өзү 2 участокко бөлүнөт. Центральный и биринчи участок, экинчи участок болуп бөлүнөт. Рахмат. Көмүркенде абал туруктуу болуп, тартип орнотулган. Ошондой эле көмүр тарткан унаалардын ашыкча салмакта жүк ташыбасы эскертилген атайын көзөмөл постору ишке киргизилген. Кара Кече көмүркенинде учурда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жана Транспорт коммуникация министрлигинин атайын көзөмөл постору орнотулган. Азыр ошо жана 4 ай убакыт кармалып калбадыбы? Ошол убакта ушуларды жасап бүтүрүп салмаксыздар да эгерде 4 ай убакыт кармалып калды. Абал тынч болсо бизге биринчи очередь ВНГ солярка келиш керек, андан техниканы күчтөш керек. 4 айдын ичинде биз
план боюнча тетякка чейин жеткирип южный порттун көмүрүн ачып атабыз. Ошол стенка менен южный портто бергенде мына бийинде 30 миң көмүрдө өзүбүз болжолдоп атабыз буюрса. Анан южный портто ачып алганда бийинде да бир 20-30 тонна көмүр алабыз да. Ошол анан мына булай буюрса жакшырып келатат. Мына өзүбүз кийип жүргөн формаларды жаңы тиктирген атабыз. 2 жылда бирден берилип туруш керек. Өтүктөрдү специализированный камсыз кылып, андан тышкары мына мурундай эле ушу путевкаларды берип биздин иштеген жумушчуларды эс алдырган эмеспиз. Кудай буюрса мына 1 жылдын ичинде 14 киши эс алып келди. Дагы ошо аракет кылып жүргүзө беребиз ишти. Рахмат. Мирбек Асаналиев, Атайын турмуш редакциясы үчүн.